студенттердин туу чокусуна жетүүчү бир багыт десек болот. Ал ушул билимге умтулган жаштар көп, бирок алар бир эле учурда иштеп дагы окуп дагы жаткандыгы алардын алган билимине терс таасирин тийгизбейби? Деги эле студент кыздар кандай жумушта иштеп жатышат деген суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген конокторду адаттагыдай чекесинен чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн алгач студиябызга мен бир гана окуйм, эч кандай жумушка алаксыбайм деген каарманыбыз студент Нурайым Өмүрбек кызын чакыралы. Кайсы окуу жайда канчанчы курста окуйсуз? Мен Чыгыш университетинде 4-курста журналистика факультетинде окуйм. Анан окуу жайга өткөндөн бери бир иштеп көрдүңүзбү же ошондон бери бир гана мен билим алышым керек деген гана багытта келатасызбы? Жок, мен буга чейин иштеп да көрдүм, анан бирок өзүмдүн оюма келди, мен окушум эле керек экен депчи. Эмне себептен? Эмне себептен дегенде эки жакты тең жыргата албай ортодо каласың да. Же атайын убакытты бөлүп берип аткандан кийин, окуу деп аткандан кийин мен атайын ошо окуумду эле жакшы алып кетишим керек деп мен окушум керек экен дедим. Анткени окууну бүткөндөн кийин каалайсың по-любому иштешке туура келет да. Эмне себептен студент кыздардын иштөөсүнө каршысыз же ошончолук бир терс жагын байкай алдыңызбы? Тапканда деле кыйратып акча таппайсың да, ата-энеңе деле кыйратып жайдан бере албайсың. Сага өзүңө жетсе жетет, же болбосо ашып деле кетет, мындай жакшы деле кыйраткан акча таппайсың да. Сиз айтыңызчы, өзүңүз дагы ушундай бир иштеген кыздарды, балким группалаштарыңыз, балким жакындарыңыз иштеп аткандар, студент кыздар көбүнчө эмне максатта иштешет? Жана кандай жерлерде иштешет? Эми студент кыздар мамлекеттик жумушта иштеп аткан жок да, анткени алардын диплому жок иштейин десечи. Иштесе көп болсо официантка же болбосо кандайдыр швеяда, упаковка, ушундай жерлерде иштешет. Анткени азыр деген полный день иштеш керек да. Ал мен билбейм, эми иштегенде бир четинен окууга деле зыян тиет, окуудан уйкусу келет, антет чарчайт. Анан бул туура маселе деп ойлойм. Ошондон демек ушул суроого так жооп бериңизчи. Толук кандуу билим ала алышабы алар? Ала албай калышат, Ала албай калышат. Бир эле учурда окуп дагы, иштеп дагы жетишип жаткан студент кыз Гүлнази Сабыр кызын студиябызга чакырабыз. Каякта окуйсуз жана каякта иштейсиз? Окуп дагы иштеп дагы атам, ал окууга терс таасирин тийгизет дегенге толук кошулбайм. Себеби аракет кылса баардыгы болот деп коет эмеспи. Ошондуктан мен түшкө чейин, биздики эртең менен баштап түшкө чейин окуйбуз, түштөн кийин кечке чейин иштесе болот, аракет кылып тапса болуп, иштесе болот. Ошол эле маалда окууга дагы жетишсе болот. Мисалы мен суббота, воскресенье күндөрү иштебейм. Ал күндөрү улуттук китепкана иштейт. Аякка барып жетишпей аткан окууңду бүтүрүп алсаң болот. Анан баардык эле кыздарды байкеси же ата-энеси каржылабайт да. Ошол баары окуганда деле сенин жол раскотуңа кеткен акчаңды дагы акташың керек да. Ошон үчүн иштешиң керек деп ойлойм. Сиз каякта иштейсиз? Мен өзүм негизи нянька болуп иштейм деп айтам, анткени ошол түштөн кийин бар эле ал кичинекей баласын эле мынтип эжеге жардамдашып, анан баласын караганга жардамдашам. Эч бир кыйынчылык болгон жок, баардыгы жакшы, мен татыктуу билим алып жатам деп айта аласызбы? Ооба, татыктуу билим алып атам деп айта алам. Мен бул иштегеним 2-курстун 2-семестринен баары иштеп келатам да. Анан башында кыйналып же иштебей эле койсомбу деген ойлор кетет. Анан бирок көнүп кеткенден кийин иштей берсең деле болот экен, эки жакты тең алып жүрүшүң керек экен деп калдым. Анткени азыр бир эле багытта жүрө турган заман эмес. Азыр 21-кылымда жашап аткандан кийин баардык жагын алып кетиш керек да. Ошон үчүн бир эле жерде жүрө бергенде дагы эч неме болбойт да. Анан ошол эле үйдөн акча аласызбы? Үйдөн ата-энем контрагым төлөп берип атат. Анан ошол эле маалда сен кийинишиң керек, кышында кийинесиң, жайында өзүнчө кийинесиң. Анан ошол моменттерде мен ата-энемден акча сурабайм. Жолго кеткен акчаңды, өзүңдүн үйдө продуктуга кеткен акчанын баарын өзүмө жетишерлик акча табам. Анан үйдөгүлөр айтпайбы? Кызым, сен бир гана билим дегенден кийин билим багытында эле кетишиң керек, иштебей эле койсоң кандай болот дейби? Же сиздин иштеп атканыңызды айтпайсызбы үйдөгүлөргө? Жок, айтам, алар билет. Анан иштебей эле кой деп да айтпайт, анткени алар айылдагы болгондуктан айылда мугалим болуп иштешет. Мугалимдердин зарплатасы кene баары деле билет. Анан
ал жерден мен ата энемди көрүп турам да, алар канча акча табат, канчадан акчасы жок болот атса мага акча бергиле, тиги кыз мондай сутка көтөрүп жүрөт же болбосо мондай кийип жүрөт деп аларды мен кыйнабайм да. Аларды көрүп тургандан кийин, эс акылга киргенден кийин андай жок да. Демек эне тага болгон бул да болсо бир жардам деп эсептейм. Жакшы. Мисалы Гүлназ айым, сиз айтып атасыз, мен билгенден сиз өзүңүз окуп аткан кесиптин негизинде иштебейт экенсиз да. Менин билишимче студент 2 курсунан 3 курсунан баштап өзүнүн кесибине талпынып аракет кыла башташы керек да. А эгерде сиз окуганыңыз башка болуп, иштегениңиз башка болсо, багы 2 тоонун чөбүнө эңсеген эчкидей эле болуп калат экенсиз да. Ошон үчүн менимче өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп, андай көп деле убара болуунун кажети жок го дейм. Бул жерде деген турмуштун муктаждыктарынан келип жатып атпайбы? Бул жерде деген сага окшоп эркектер бизди каржылап берип атпаса, кийинтип ичиндирип атпаса, анан конечно журналистика багытында барып иштесең болот аяктан деген биринчи сен барганда эле келе кой сен келип калыпсың деп эле килтеген акчанын астыңа койбойт. Аякта сен деген эмгек сиңирип ошол жака эмгегиң сиңиш керек. Акча жатын эмне азыр 1 сомуң 9 сом болуп калса маршруткага түшө албайсың, туурабы? Өзүң деле түшө албайсың. Мисалы мен билгенден тескерисинче журналисттик кесип бул акчанын борбору да. Акча тапса болот андан делечи. Анан ошол багытта иштесеңиз деп сунуш кылат элем да сизге. Ооба, ушул жылы бүтүрүүчү жыл болуп аткандан кийин эми практикага барып иштеп, ошол жакта бирөөтө эле калганга аракет кылыш керек да. Анан сен деле кыйратып көрүнгөн жака барасың, бир газетага барасың, аяктан акча алганча эле жанталашып радиого барасың, аяктан деле сен деле кыйратып акча тапкан атпайсыңбы? Кыздар эмне себептен иштеп жатышат жана алган айлык акыларын кандай жерлерге жумшайт? Мына ошол туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз. Жазгүл жогорку окуу жайлардын биринде окуйт. Ошону менен биргеликте алып жаткан билиминин негизинде борбордогу телеканалдардын биринде иштейт. Учурда студент кыздар көбүнчө убактысын окууга бөлбөй, эмне себептен иштеп жатышат деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди. Кыздардын иштеши бул эми ар кандай маселе менен карасак болот. Биринчиси бул балким ал кызга каражат жетишпейт. Экинчи жагынан балким ал кыз өзү тажрыйба топтогусу келет. Үчүнчүдөн балким ал кыз өзүнүн окууга эгерде деген ал кызды ушундай заставлять этип туруп, мындайча айтканда ушу өзү каалабаган окууга тапшыртып койгон болсо, ал кыз деген ал окууну каалабастан жумуш менен алып кетиши. Мен эмне үчүн иштеп атам учурда? Мен өзүмө тажрыйба топтогум келет. Бир жагынан билим алып атамбы? Сөзсүз, экинчи жагынан тажрыйба да топтогум келет. Ал эми мээрим учурда студент болсо да тигүүчү цехтердин биринде иштеп жатканынын себебин өзүнүн жашоо шартына байланыштырып айтып өттү. Мындай эле карапайым үй бүлөнүн кызымын. Мага бул иштешим керек, анткени мен ата энем мени толук түрдө камсыздай албайт. Мен аларды кыйнагым да келбейт, сурагым да келбейт. Ошол себептен иштейм. Жогорку окуу жайда окуган соң кыздар менен ары бери жакка басууда акча көп керектелет. Ошонун себебинен НТТдан акча суроодан уялып калабыз да, иштөөгө туура келет дегендер да болду. Бала багуучу болуп иштеген кыздар бар. Айтып өтсөм, официантка болуп иштегендер бар, түнкүсүн иштейт. Өз кесиби менен бир анда санда бир 2-3 кыз эле болбосо, калганын баары кесибинен тышкары иштешет. Алардын деген көбүнчө бул ошо жардамчы болуп иштешет. Кээ бирлер айтат, бизди түнкүсүн ким көрүп атыптыр, пол жууп иштеген кыздар да бар экен. Мен өзүм буга чейин бир убактым болгондо бир 2-3 саат швейный цехтерге барып бир аз иштей калчумун. Ал жактан эми болбогон акча бирок жолуңа чыгып турат да. Анан ата энеңен акча сураган бул уят болуп калат экен. Ошон үчүн жолума деп кыздар менен тияка бияка барасың. Кошумча киреше ашыкча кылбайт, бирок иштемдеп жүрүп тагдырын талкалап алган студент кыздар да жок эмес. Жазгүл өзүнүн таанышынын иш аркылуу сойкулукка барып жүрүп чыга албай калганын айтып өттү. Өзү жакшы кыз, келип ушундай билимге сусап турган кыз болчу. Келип университетке тапшырып, жогорку билимдүү болом деп келген кыз чөйрөсү жаман кыздарга туш келип калып, бир күнү кыздар айткан, жүрү барып иштеп келебиз деп. Анан ал кыз деген бул нерсени билген эмес, макул иштеп көрөйүн деп. Ал убакта биринчи курстар үчүн баягы посвещение деген бар, студенттик күндөр деген бар, мына ошолорду өткөрүү үчүн ал кыз баягы өзүнө акча керек болчу. Анан макул иштеп көрөйүн деп кыздардын аркасы менен азгырылып, анан сойкулук ишке барган. Айрым студент кыздар шаарга келген соң айылдагы эне атасын окуп жүрөм деп калп айтып, бирок борбордо туура эмес иштер менен алектенип жүргөндөрү да бар. Мындай калпычы кыздын бири тууралуу Нурай кеп салды.
Албетте болгон, ал менин классташым. Ал экөөбүз абдан дос болчубуз, атын айтпай эле коеюн. Ал кыз болсо ушундай алдай бир үйдүн эрке кызы. Анан Бишкекке келди, экөөбүз жакшы эле жүрдүк. Мен өзүнчө жашадым, ал өзүнчө жашап. Анан учурдан анын өзүнүн кругу жанындагы кыздар, курбу кыздары начар чыгып калгандыгына байланыштуу акыркы учуру абдан карыздарга батып кетти. Үй бүлөсүнөн 53 000 карыз акча алып, дайын оту жок, же кийинбейт, же ичинбейт, какта жүргөнү белгисиз. Азыр болсо мен ал кыз менен сүйлөшүп турам. Ал иштебейт дагы. Ата-энесинен эле акча сурап, же окубайт. Окусун. Үйүндөгүлөр эмне дейт? Окуп атат деп билет. Үйүндөгүлөр окуп атат деп билет. Аябай жакшы кыз. Негизи жакшы кыз болчу. Анткени жана мамлекеттик тесттен эң жогорку балл алган ошол кыз болчу. Элдин баары тең андан укмуш деңгээлде үмүттөнчү. Бирок ал ошол үмүттөнгөндү актаган жок да. Кээ бир студент кыздар чындыгында кыйналгандыгынан иштешет, бирок айлык акысын ала албай калгандары да бар. Мен жакын курбум айтып берди, жакында эле ал ошо түнкү клубка кирүүгө аргасыз болдум дейт. Жумуш деген табылбайт экен дейт. Анан аргасыз ошол эме түнкү клубка кирип иштедим. Ал жакта деген ар кандай адамдар келет дейт. Мисалы түнкү клубтарга көбүнчө балдар, эркектер келет дейт. Сен деген өзүң жумушуңду аткарасың, бирок алар деген ар кандай сөздөрдү айтат. Мисалы деген сен жумшайт дейт. Эгерде сен ошону жумшаган аткарбай койсоң, сөгүп ушундай жаман сөздөрдү укканга чейин барган кыздар бар экен. Андан кийин жумуштан дейт, студенттерди көбүнчө иштетип туран айлыкка келгенде айлыгын бербей, кандайдыр бир себеп таап жумуштан айдап ийгендер да бар экен. Ал эми Жазгүл бир учурда иштеп жана окуудан коркот, себеби татыктуу билим алуу керек дейт. Окуу менен бирге иштөө бул мен үчүн кандай десем кыйынчылык туудурат деп корккондуктан иштебейм. Экинчиден болсо ата-энем бардык жактан каржылайт. Менин айтарым ошол жетиштүү деңгээлде билим алуу эң негизги өзүңдүн кийинки кесиптештериңе жакшы шарт түзүп берет. Бир учурда студент кыз иштеп жана окуу бул алардын алган билимине терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Деги эле татыктуу билим ала алышабы деген суроого жооп алдык. Бир учурда татыктуу билим толук ала албайт, толук кандап ала албайт. Мисалы мен иштесем түнкүсүн бир 9-10го чейин калып калам, жолдон үйгө барганга чейин да кеч болуп кетет. Анан эртеси күнү уктап каласың, анан сабакка келгенде уже кыздар тема айтып берип атат, сен болсо ал темага жетишпей калып калган болот. Мисалы мен жумуштун ордуна окусам кандай жакшы болмок да ошол убактачы. Ал эми мен ошол убакта окуумду таштап жумушка кирип алдым. Оюмдун баардыгы жумуштагы ошо сөздөрдү эстейсиң, сабагыңан тоскоолдук көп эле жаралат экен. Жатаканада жашаган студент кыздар иштеп жатып бири-бирине атаандашып кеткен учурлар болобу деген сурообузга Нурай төмөнкүчө жооп берди. Албетте болот. Мен дагы эки жанымдагы эки кызга абдан атаандашам. Анткени мен мамлекеттик жумушта иштегениме байланыштуу аз акча алам чындыгында. Ал мен жанымда эки кыз менден 2 эселеп, 3 эселеп, же болбосо 4 эселеп көп алышат да. Анан абдан ичим күйөт. Алардын ата-энеси бир да акча беришпейт, а менин ата-энем болсо ошол эле учурда акча беришет да. Анан аябай ичим өрттөнүп кетет. Мен кээде айтам, ошон үчүн мен көп иштегенге аракет кылам. Түнкүсүн көп жүргөнгө аракет кылам. Анткени көп жүрсөң, көп гонорар аласың. Көп гонорар алганда баягы 15 000, 20 000 эмес, баягы орточо эсеп менен ылдыйраак да андан. Эң негизгиси билим алыш керек деген ой пикирин билдирүү үчүн келген мырза Адилет Балтабаевди чакырабыз. Студент кыздардын иштөөсүнө каршымын деген ой пикирде келдиңиз, себеби эмнеде болду экен? Билимдердин эң жогоркусу пайгамбарда айткан, Аллах Таала жөнүндө билим, анан төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ар бир инсан мырза дагы, аял заты дагы билим алыш керек да. Билимге албетте биз каршы эмеспиз. Бирок билим алуунун өзүнүн жол жобосу бар да. Кыргыз нарк насилинде дагы бир мындай макал бар. Кыргыз ата бабалар илгертен айтып келген, билим алуу бул ийне менен кудук казгандай депчи. Азыркы мына репортаждан көрсөтүлгөндөй эле биздин кыздарыбыз билим алууну кудук казгандай окубай эле клуб казгандай окуп жүрөт, то есть түнкү клубтарда ар кандай кесиптерде иштеп жүрөт. Бул дегендик анын акчага муктаж болуп, бул жерде эскертип өткөндөй сотка алыш үчүн же бир кийиниш үчүн, муктаждыктарын кандырыш үчүн көбүнчөсү кылышат да. Эгер ошол тапкан акчасын алар бир окууну пайдаланыш үчүн, бир китеп алыш үчүн же бир
окуусуна пайдаланыш үчүн жаланган ошого иштетсе ал жакшы болмок да. Негизи көбүнчөсү кыздар кийим кечеги анан жасанып жүргөнгө кетирип алагды болуп айткандай эле баягы 2 тонн чөбүн эңсеген эликтей ара жолдо калат да. Анан баягы ара жолго келген иттин башы каңгы дейт, нары эмес же бери эмес, акыры бир күн адашып турмушу репортажда көрсөтүлгөндөй татаалдашып, анан бир чоң кыйроолорго учурайт. Биринчи түнкү клубтарга иштеп аткан кыздардын ал адамдын деринен деп айтат элем. Мен 8ге чейин иштейм, андан кийин окуса деле болот. Анан бул жерде деген ата эне деле бардыгы бай эмес да, эч ким монтип бардык жагынан камсыз кылып бере албайт. Бул экинчиден болуп атат да. Анан ушул жерде мырза айтпады, бул өзүнүн гана бир керектүү нерсесин кандырыш үчүн гана булар иштеп атышат деп атпайбы? Бир же сотка алып, же өзүнүн бир баскан турган акча деп ошонун ордуна бир окууга керектүү курал жарак алып алса болот эле го дегенди айтып атат. Буга кандай жооп бересиз? Ал дагы күнүмдүк керектүү нерселер да, ошон үчүн ага муктаж болгондуктан аны алууну карап атат. Ал эми ал жанагы өтө эле мындай модный кийинип жүрөм деп акчанын артына түшүп алган кыздар адамдын өзүнүн деринен деп ойлойм. Бир көзүңө жоо деп коет эмеспи? Ошондуктан деген азыр эч кимге ишенбей өзүң ишенишиң керек да. Мен бул жагынан билимди да алышым керек, иштешим да керек депчи. Азыр деген бир кандай тагдырдын бир мондай муштумдарына даяр турушуң керек да. Дайыма эле акча менен жүрө берип бир күнү бир аябай оор ситуацияга кабылганда адамдар сынат да, анан ошондон мындай тетири жакка кетип калгандар көп да. Ошондон жаштайынан баардыгына даяр болуш керек. Иштеш да керек, окуш да керек деп ойлойм. Себеби ар кимдин жашоо шарты ар кандай болуп атат. Сиз айтып жатасыз, боюңуштарга или телефондорго эме кетирет деп. Сыра мындай туура эле жаман жагын кабыл алуунун кереги жок да. Ал может жол киресине или өзүнүн тамак ашына да кетириши мүмкүн да. Ошон үчүн андай жаман ойду ойлоонун кереги жок деп ойлойм да. Мисалы үчүн бул жигит айтып өткөндөй кесип боюнча иштесе, мисалы үчүн медиктер, доктурлар, кыздар ординатурага барып иштейт, 3-чү курстан 4-чү курстан барып практикага барып иштейт. Юристтер криминалистика боюнча барып иштейт. Баягы технический билим алган тамак бышыргандар ашканаларга барып практикага барып иштейт. Ошол учурларда кандайдыр бир пайда алат, окуусу боюнча тажрыйба алат. Эгер окуусу боюнча иштебесе, ар кайсы жака барып иштеп жүрө берсе, сапатсыз кадр деген маселе келип чыгат. Кийин мамлекетке ал кадр кандай жардам бере алат? Андай доктур кандай жардам берет? Андай юрист кандай жардам берет? Андай кесиптин ээси болбосо, каныккан адис болбосо, ал өлкөбүздү кантип өнүктүрөт? Бирок мисалы мен өзүм медикте окуйм, медицина институтунда окуйм. Бирок специальность фармацияда мен аптека мамлекетибизде толтура болгону менен аны баарыбыз деле ала албайт да. Ошол кесип боюнча иштегенге аракет кылып атам, бирок толук мындай чыкпай атат да. Ошон үчүн мен азыр кесибим боюнча иштей албайм. Сиздердин абийириңиздерге бир шек келтиргеним жок. Болгону ушундай бир риск бар, аябай бир кооптуу жагдай бар. Ушундай жумушка кетип баратып, бир жаман жолдорго өтүп кетиши мүмкүн да. Бул кыз деген бул илгертен кыргыздын наркында насилинде бар эле. Кызды үйдө кыл жатпайт, кызга 40 үйдөн тыюу дегенчи. Азыр менимче 40 үйдөн эмес, даже 4 үйдөн деле тыюу жок болсо керек да. Ошон үчүн бул институтту, именно уят институтун бекем кармашыбыз керек. Эмне дегенде кыргыз элинде бул эне деген бул келечектин, азыркы муундун дагы келечектин дагы тарбиячысы. Студенттер окуп та иштеп та неметсе болот. Мисалы менин тайжам бар. Ал ошол эле университетте окуп, ошол эле университеттин полун жууп, андан кийин түнкүсү менде Шведияда иштечү да. Азыр мен мисалы бардык нерсеге жетишип, мисалы мына азыр мамлекеттик жумушта иштеп атат. Ошол сиздин айланаңызда бир иштеген курбу кыздарыңыз дагы кандай жумуштарда иштешет жана алар дагы мындай кыйынчылыкка учураган учурларын айтып бересизби? Мен азыр группалаштарымдын бир экиси өзүнүн кесиби боюнча иштешет, аларга каршы эмеспиз дегенсиз. Бирок мен башка курбу кыздарым, мисалы ошо өзүнүн кесиби эмес эле ар кандай жактарда иштеп, түнкү клуб деген сымалчы ушундай жактарда иштеп атышат да. Негизи иштеш керек деп айтып атышат. Бирок деген иштегенде деген баарындай бул кыздыкындай нянкадыкындай жумуш, же болбосо 8ден кийин иштей ала турган, 8ге чейин иштей ала турган жумушту ар бир эле кыз таба албайт да негизичи. Бул деген көйгөйлүү маселе да. Окуганга убакыт таппай калышат дебесизби? Толук жана байке айтып кеткендей, жакшы кадр, сапаттуу кадр чыкпайт да. Ар жактан жок же бер жактан жок кала берет да.
Дал ушул студенттер менен дайыма байланышта болуп жаткан бул окутуучулар болот эмеспи? Андыктан бүгүнкү биздин тема карата дагы өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген Шеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Назгүл Абдыраева бүгүн биздин студиябызда. Студент кыздардын көпчүлүгү ушул шаарга келип окуйбуз деп келип, бирок бир эле учурда иштеп жаткандыгына сиздин көз карашыңыз кандай? Терс жагы да оң жагы да бар да, бирок мен окуш гана керек, иштебеш керек дегенге кошула албайм. Анткени ушундай бир кыйын заманда жашап атабыз. Материалдык байлык ар бирибизде бирдей эмес. Бирөөнүндө бар, бирөөнүндө жок. Бирөөнүндө колунда бар ата-энесин, бирөөнүндө жок. Анан кыздар, өзгөчө кыздардын арасында атаандаштык деген күчтүү болот. Бир ата-эненин кызы жашынакай болуп кийинип жүрсө, экинчиси ага атаандашып кийингиси келет. Анан бул жерден теңсиздик пайда болот дагы, ар кандай нерсеге кейиштүү абалдар менен бүтүшүп калышы мүмкүн да бул жагдайчы. Ошон үчүн менин практикамда кыздар көп эле иштейт, биздин студенттер иштейт, бирок бул жерде мен айта кете турган нерсе, убакыт деген аябай кымбат нерсе бар да, аябай улуу нерсе бар. Ошо убакытты туура пайдаланса адам баардыгына жетишет деп ойлойм да. Өзүңүз окутуучу катары мындай таразалабайсаңыз, ушул дайыма окууга, иштебей эле окууга келип жүргөн студенттин билими менен иштеп дагы окуп да жүргөн студенттин билим деңгээли кандай болот? Ошо ата-энесинен акча алып алып дагы кайра сабакка келбей, терс жактарга барган да студенттер жок эмес да. Ошол эле убакта ата-энесинен бир сом албай, кайра ата-энеси алып алган кредитти кошо төлөшүп, иштеп окууга да жетишкен студенттер бар да. Толук деңгээлде билим алып жатышабы ошол иштеп аткан студенттер? Жеткиликтүү деңгээлде? Бул жерде өзүнүн аракетинин каалоосуна көз каранды. Эгерде ал баарына жетише алса, баарына аракет кылам деп, аракет кылып иштеп дагы окуп дагы аракет кылса, анда экөөнүн тең чогуу алып кеткени жакшы го дейм да. Ал айтты, убакыттын баркын билиш керек депчи. Убакыттын баркы окуп жаткан учурда дал гана окууга гана орусча айтканда сосредоточенный болсо, өзүнүн көз карашы окууга гана арналса, анда окуу жеңил болот да. Эгер ал нары аларды болуп, бери аларды болуп жүрсө, ал андан да жок, мындан да жок, сапатсыз кадр деген проблема келип чыгат. Жакшы окуп чыкпаса, анда ал келечекте өлкөнүн да көйгөйү, үй бүлөнүн да көйгөйү, мамлекеттин да көйгөйү, жалпы кыргыз элинин көйгөйү. Ошондуктан бул маселеде билимге, илимге албетте чоң кылдат маани беришибиз керек, окушубуз керек өз учурундачы. Учурунда бир болор болбосо акчага азгырылып кетпей, толугураак билим алыш керек. Иштегенге дагы убакыт келет. Иштеген окуудан кийин кыла берсин же кесиптик жумуштарды аткарсын. Аларды болбосун, окуу менен аларды болуш керек. Кечке эле окуй берип, китептен башын албай окуй берип эле ушундук кадр чыгып кеткен дагы ал эми анда чанда эле чыкпаса чыкпайт да. Ошол эле моментте ошол окуп аткан ишин практикага жаатында, ошол кесиптик жаатында иштеп, анан эки жакта тажрыйбаны бирдей алып кетсе, анан ошондо сапаттуу мыкты кадрлар чыгат деп эсептейм. Анан жалаң эле иштеп атып, тиги уйкусурап, анан тиги эртең менен менде андай болгон эмес. Бардык окуган студенттерге жумуш таап бере алабы мамлекет? Таап бере албайт туурабы? Бардыгы, мисалы, өзүнүн специ боюнча иштеди, окуду, иштеди, анан аягында бардыгы эле натыйжалуу эмеге, билимге ээ болгондон кийин мамлекет таап бере алабы ошолорго жумуш? Ташбаканын баласы төрөлүп, жумурткадан чыгып эле сырт деңизге чейин баргычакты аны ар кандай чымчыктар жеп кетет, сууга баргандан кийин аны ар кандай балыктар жеп кетет. Бул жашоонун маңызы конкуренцияда да. Сен конкуренцияны жеңе алсаң, сен 100дөн 1. Байгеге чыккан күлүк дагы 100дөн 1 чыгат. Сен качан бааланасың, качан конкуренцияга татыктуу болсоң гана. Эгер сиз мыкты адис болгоңуз келеби, сиз анын ошол конкуренцияны кабыл алдыңыз. Мен сиздин оюңузга такыр каршымда, мамлекет жумуш таап бере алабы депчи. Мамлекет жумуш таап бере албаса, анда окуу эмне убара? Анда ар кандай эле ушундай ар кандай эле жумуштарды иштеп жүрө бербейсиңер, түшүнбү? Таап өзү табыш керек, ар ким. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, өзүнүн алган кесиби боюнча, билим боюнча кийин татыктуу иштеп кете албайт деп айтып атасыз да, иштеп жүргөндөрчү. Аны мен бул нерсеге каршы пикир айтат элем. Мен алыс кетпей эле өзүмдүн студент кезимди алсам да, мисалы биздин студент кезде сиздердей болуп, азыркы студенттердей болуп жапырт баардыгы иштечү эмес. Анда сандасы гана иштечү. Мен ошолордун катарына кирчүмүн. Суббота дем алыш күндөрү иштеп,
анан үйүмө жакшынакай бир өзүмдүн белегимди алып барсам ата энем абдан сүйүнүп калчу да. Эмне болуп иштедиңиз эле? Мен кафелерде официант болуп иштедим, повардын жардамчысы болуп иштедим. Анан 2 күндө тапкан акчам мага бир жумага жол киремет чыдачу, жетчү. Анан ата энем бир жолу апамдын туулган күнүндө ошондой өзүм белегимди көтөрүп алып кирип барсам абдан маңдай жала сүйүнгөн да. А бирок мен ошол эле убакта сессиянын убагында зачеткамды көрсөтүп атам. Ичинде жалаң бардыгы жакшы баалар. Анан ошол кесибим менен эле Кудайга шүгүр, ошол кесибим менен эле алган билим менен иштеп эле азыр нан таап эле жакшынакай эле иштеп атам. Анан татыктуу ошо өзүнүн билимин ала албай калат деген сиздин пикириңизге каршымын. Ооба, билим алыш керек, бирок ошол учурда деген эми сен постоянно байкеңдин жанында жүрө бербейсиң да турабы? Мисалы эми өзүң эле ойлоносуң да, эми келечекте акча таап, мисалы өзүмдүн жашымды өзүмдүн жашоомду өзүм улантам депчи. Анан байкең дайыма эле байкең жаныңда боло бербейт да, өмүр бою дегиңиз келет э? Келиңиз, жок. Конечно, байкем дайыма жанды. Мен өзүм жалдырап жүрө бербейм. Мисалы, болгон 4 эле жыл чыдап окуп эле коюш керек. Андан кийин каалайсың иштешке туура келет. Мисалы 4 жыл татыктуу билим алып алчу дейт. Мисалы сен өзүңө ишенесиң, ушул неме менен иштеп кетем деп. Ооба, мен 100% ишенем. Мен өз кесибим менен иштеп кете алам. Ийгиликтерди каалайлы. Келиңиздер. Өз кесибин сүйбөсө, если бир окуу жайда окуп аткан болсо, өз кесибин сүйбөсө, ал өз кесибинде иштебейт. Если ата энеси бай, ушундай жакшы туруп, ошо кызына окуу жайын акчасын төлөп берип атса, окуш керек. Анан иштебесе же эчтеке кылбаса, окуш керек да дайыма элечи, окуп анан өз кесибине жетиш керек. Кээ бир ата энелер бар, ошо кызына жардам бербейт да. Жардам бербей, контрагын төлөп бербейт. Ал придется ей работать. Бизде сыртта окуган дагы бир студенттерибиз бар, акча менен гана бүтүрүп коет, диплом алып коет. Анан мына ушундай учурда бир таң каласың да, бул акча биринчи орунда турабы, эң негизгиси ана бир диплом үчүн гана окуган бир студенттер бар да, чындыгында акча менен жумушка да кирип кетишет аларчы. Акча менен жумушка кирип кетип иштей беришет. Анан бул учурда кандай болуп калат? Баягы кой аксагы менен миң деген сөз бар да кыргыз элиндечи. Акча менен бул дүйнөдө баардыгы акча менен сатылат, баардыгы акча менен болот деп бир топко чейин келет ал адам. Өмүрүнүн жаштын бир тобуна чейин акчанын жардамы менен келет. Анан бир убакта бир жарга такалат, акчанын күчү да жардам бере албай калган жерге такалат да. Анан ошондо ойлонот. Демек мен ушул жерге чейин бекер эле жашап келиптирмин. Өзүмдүн баягы мээм менен, өзүмдүн акылым менен бир нерсе иш кылсам болмок экен деп, акыры бир күнү эсине келет да андай адамдар. Ал эми мен сиздер менен бир нече убакыттан кийин жолугушам, бизден алсаңыздар. Жогоруда да өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул иш деп бир акчага азгырылып туруп туура эмес жолго түшүп кеткен кыздарды айтып атабыз. Кээ бирлери бар чындыгында эн атаны алдап коюп эле мен окуп атам, мен баарысын жыргатып атам деп коет дагы бул жакта кылгыкты кылып жүргөн кыздарыбыз да бар. Мына ушундай учурда бир эн атаны да көзөмөлү керек болуш керек. Азгырык деген бат эле, кандай азгырыкка түшүп кеткенин өзүң да билбей каласың. Дос тандоодо дагы кандай кыздар менен жүрүп атасың, анан иштеп атканда дагы ошол ишиң эң биринчи мен бияка окуганы келгенде ошого таасирин тийгизбейлеби деген нерселерге да өзүң акыл калчап иш кыласың, анан ошондон байкашың керек да. Ушул боюнча мен ата энелерге кайрыла кетет элем да. Кыздарды эч качан абдан темир тордун ичине салгандай катуу кармабаш керек деп ойлойм да. Анан мектепте окуп жүргөндө жок тиге деле болбойт, буга деле болбойт, тияка барайын десе эле болот, сен мени уят кыласың, тияка баспа, дискотекага барба, отурушка барба. Анан баягы айылдан такыр эле тыюуда жүргөн кыз анан шаарга келет дагы, анан байлоодон бошонгон баягы кечирип коюңуздар улуу сөздү жок иттей болуп, анан көзөмөл жок, анан ушул жерден туура эмес жакка көп кетип калабы деп ойлойм да, өзүм оюмдачы. Ошон үчүн баардыгынан мындай тиешелүү деңгээлде баардыгына уруксат бериш керек деп ойлойм да кыз балага. Азыркы учурда кызга 40 үйдөн тыюу эмес, 4 үйдөн деле тыюу жок деп мен сизге кошулбайт элем. Анткени азыркы репортажда болуп кеткендей, бир эже жумушка баралы деп азырылып кетет да, кайсы жумушка барышын билбей. Анан бул сизге айтып кетет элем, азыр
адамдын деринен да бул өзүчү. Менин айткан мисалымдын маңызы мындай болчу да, сиз эгер Кыргызстанды жалпы проценттик түрдө карасаңыз, ошол 40 үй бүлөдөн 4-өсүндө гана тыюу бар депчи. Көбүнчөсү эле ата эне өзү катары, үлгү катары, мисалы үчүн улуу муунда бизде үлгү болуш керек да. Аксакалдар азыр эже айткандай улуу сөздө уят жок, аксакал эмес акшакал болуп калды, туурабы? Дежур чалдар деген атка конду. Ата аксакалдарда өздөрүндө намыс жок, уят жок. Анан кантип жаш балдарга, жаш кичүү муунга өздөрү үлгү боло алышат. Анан эженин айтканына да бирке чекесинен каршымын мен дагычы. Албетте темир торго камабаш керек. Бирок жаш кезинен накта тарбияласа жакшы болупчу. Ал баладан, ал кыздан жакшы уул перзент чыгат да. Эгер жаш кезинен мейли сен муну татып көр, мейли сен дискотеканы татып көр десе, айылдагы балдар деле, ошол кыздар деле дискотекага барып жүрүп, ал жакта деле бузулгандар бар. Мисалы үчүн мен үчүн мурда чынында айтканда азыр кейиштүү акыбал болуп атат да. Мурда мен ойлочу элем, ааламга жол айылдан башталат десе, айылдагылардын баардыгы эле мындай нарктуу, насилдүү, аябай мындай уяттуу кыз балдар депчи. Азыр айылга барсаңыз деле почти что глобализация доорунда шаардагы нерсе деле айылда деле бар да. Мисалы үчүн сиз көтөргөн сотка деле, интернет деле айылда деле бар. Бул бузулуу бар жака тарап баратат да. Ошон үчүн эне атанын тарбия берүү институтун айылда дагы, шаарда дагы бекем кармаш керек. Эгер биз улут катары, мамлекет катары сакталгыбыз келсе, биз тарбияны бекем кармашыбыз керек деп ойлойм. Мен сиздин оюңузга толугу менен кошулам да. Мындай бир окуя деле болгон экен, ал үйүндө бүт намаз окуп алгыччы аябай жакшы жүргөн экен да. Бүт жактан тыюу салынчу экен да, бирокчу дискотекага барба, андай деген. Анан ошондо деле ал кыз шаарга келет окууну бүтүпчү. Анан сизге окшой эле ал деле нянька болуп иштейт экен, окуйм депчи. Бирок ал кыз ошол жерден эле азгырылып, бирок мен иштеген туура эмес деп ойлойм да. 4 жыл, 5 жыл кетет окууга, ошону окуп коюш керек. Анан иштеп, анан өмүр бою иштейсиң да, анан ошол кыз сойкулукка барып, мындай баары акчанын жетишпестигинен ошон эмет бузулуп кеткен экен да. Ошондой историялар да болгон экен. Байке, сиз айтып атпайсызбы, шаардар, айылдан кыздар көбүнчө шаарга келип бузулуп кетип атат депчи. Ошондо шаарга кыздар айылдан шаарга келип турмуштун туура жолунан адашып, сойкулукка барганда ошондо ата эненин тарбиясынан деп ойлойсузбу? Татыктуу тарбия ата эне ушундай бере албай койдубу? Азыр суроого жооп берерде мен да бир каршы пикиримди айтып коеюнчу. Кимге каршы пикир? Мырзага. Сиз айтып атпайсызбы, тиги каттуу, өтө каттуу кармаш керек депчи. Орустарда макал бар эмеспи? Запретный плод эмне дейт? Сладок дейт. Ошону да ойлонсоңуз. Келиңиз. Эжеге дагы акый айткан жокмун, бирок жооп берип коеюн. Мен сөзүнүн башында эскертип өттүм. Албетте темир торго салбаш керек депчи. Катуу кармаганда эүү менен да баягы тарбия берип, жакшы тарбия берсе, уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт кыргыз элиндечи. Бул деген ата бабалардын адашпаган акылы деп эсептейм да. Сиздин сурооңуз боюнча албетте инсандын өзүнүн деринен бул жакта бир кыз айтып өттү. Жакшы нерсени айтты албетте. Сиз канчалык аккан арыктан суу агат деп айтышат, бирок сиз атадан эмнени көрсө, ошону бала кылат. Энеден эмнени көрсө, аны кызы кылат. Энесин көрүп кызын ал дейт, эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Кыргыздын жакшы накалдарын эле кайтсак эле ушулга сиздин сурооңузга жооп чыгып калат. Эгер бирок жана айтып атпайбы мындай жекелик үлгүлөрдүчү, ал деген баягы жекече да, бул исключение деп коет. Кээде болот, инсан ошентип бузулуп кетет да, анын демек тагдыры ошондой. То есть демек ата эне татыктуу тарбия бере алган эмес. Ата эне татыктуу тарбия берген. Бул жакта кыздын сөзүнө кошулам мен. Татыктуу тарбияны алган кыз кийин барганда чөйрөсүнө дагы карап бузулуп кетет да. Чөйрөнү жакшы курбут тандаш керек, жакшы жамаат менен жүрүш керек. Бузулуп кетип атат кыздар, анан кийин эч бир убакта ата энени күнөөлөгөн болбойт деп эсептейм да. Ата эне дагы ошол өзүнүн ата энесинен алган тарбиясын берди да. Бул ата энелерди балким перевоспитать этиш керек деген бул коомдо бир өтө чоң маселе болуп кетет да, бул нерсени баштасакчы. Анан бул материалдык чыгым, материалдык эмелер убактылуу эле нерселер да. Бардыгы эле убактылуу. Акча деген бул азгырык. Анан бул нерсеге чыдап коюш керек. Мисалы дегенче, бир байкем айтып атат да, 30га чыктым дейт да. 30га чыктым, бирок
мен кылган ишим эмне депчи, сен татыктуу билим алышың керек, сен ошо 30га чыкканча ал мисалы 2 этажды үй салды да өзүнөчү. Анан ошону эле кылдым, эмне кылдым депчи, башкача ошо кара жумуштун аркасынан жүрүп ошондой кылды да. Анан эгерде мен окуп алсам дейт да, убактысында окуп алсам мен ушул нерсени 2 жылда эле кылып коет элем депчи. Ошо материалдык нерсе бул убактылуу эле нерсе, чыдап, бардык нерсеге чыдап, татыктуу билим алыш керек деп эсептейм. Жакшы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторго дагы коомчулуктагы студенттерден жана жарандардан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Ар билекетти айтып башта орто бербей элечи билим алыш керек деп. 11 жыл мектепте эшекте каладыбы? Зато орто билим алып койду. Бир жагынан караганда студент кыздар турмушка чыкканы жакшы деп ойлойм. Себеби 50-60% студенттердин көпчүлүгү сойку болуп жүрүшөт. Андан көрөк эрге тийбейсиңерби дептир. Ошо окуубузду жакшыраак бүтүп, жакшы жумушка кирсек эле биз деле эрге тийбиз, эмне биз көчөдө калмак. Студент кыздар эмне себептен иштешет? Бир жагынан караганда чындыгында мугалимдер зачет учурунда акча сурашат. Мына ошондо кыйналганда студенттер ошого акча табыш үчүн иштешет дейт. Мен мындай каршы пикир айтат элем да бугачы. Сен какылдап какшап мугалим болуп, билимиң берсең студенттерге бир нерсе кирсин деп, анан ошол сенин айткан нерсең деле кайра айтып берсе, айланайын деп эле коюп бересиң да, кантип эле ошо сенин эмгегиңди талаага кетирбей ошо айтып берип атат. Ал өзүнүн студенттин өзүнүн күнөөлүү болуп атпайбы? Эгер сен мээнетиңди кайтарып ошо жооп берип атса, айланайын деп бетинен өптүрүп эле коюп бересиң. Ал жалкоо студенттердин айткан сөзү. Билим алгысы келген адам эч жактан качпай эле үйдө олтуруп деле билим ала берет. Мисалы чындыгында учурдагы студенттердин көпчүлүгү бул билим алышпайт. Алар диплом үчүн гана эптеп барып жүрүшөт дейт. Албетте үйдө окуса болот, университетсиз элечи. Бирок сен жеке интернет менен ал кесиптүү адис канчалык тажрыйбасы бар мугалимден алган билимди ала албайсың да. Ал өзүнүн мисалы үчүн дипломатиялык адис боюнча мисалы үчүн окуп аткан болсо, ал дипломат мисалы үчүн агай ООНдо иштеп келген, чет өлкөлөрдө консулствода, посольстволордо иштеп келген. Ал сага кандай жол жоболору менен сабак берет да. Эгер сен аны китептен эле окуп ала турган болсоң, аны сени адис катары да кабыл албайт. Эгер диплом болбосо, мамлекеттик жумушка сен кантип киресиң? Албетте диплом керек, бирок дипломду максат эмес, аны как себеп катары кабыл алыш керек. Иштеп кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Мен жашоо муктаждыгынан келип чыгып, кичине башка багытта иштеп атам деп атам да. Эгер өзүңдүн кесибиң боюнча иштесең, өзүңдүн ошол кандайдыр бир мындай коомго дагы жакшы пайда алып келе турган, өзүңө да жакшы пайда алып келе турган, келечекте жумушуң да бар, анан жакшы мындай турмушка да чыгып, бир эне болуп, неме болосуң деген ошо эне айтем да. Жалаң эле окуп, мисалы үчүн кызыл диплом алып деле базарда иштеп жүргөндөрдү деле көрүп атпайбызбы? Деги эле учурдагы окуп дагы иштеп жаткан кыздарга алардын алган билимине дал ушул иши терс таасирин тийгизип койбойбу? Деги эле жеткиликтүү деңгээлде билим алып жатышабы? Мына ушунун негизинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Эми көп сөздөр болуп өттү, аябай талаш болду. Менин айтарым, бардыгына жетишиңиздер. Адам бул дүйнөгө бир жаралгандан кийин иштеп дагы, окуп дагы бардыгын мен студенттериме ар дайым айтам. Кечинде жатаарда эртеңки күнгө жашнакай план түзүңүздөр деп айтам. Ар бир убакытты жарым саатты да текке кетирбестен план түзүп туруп, ошол пландын баарын аткарып туруп, кечинде кайра ар бирин алдына көз алдыңыздарда галочка коюп чыгыңыздар деп айтам. Демек, бүгүнкү түзгөн пландын бир 50-ден ашык 60% аткарылса, сиз анда туура жолдо баратасыз деп. Ошон үчүн студенттерге айтарым, окугула, иштегиле, бардыгына жетишкиле. Ошондо айтам мен. Мен болсо өзүмдүн позициямда эле турам. Окуш керек. Акчанын түбүнө эч ким жеткен эмес. Эгерде билимдүү болсоң, дүйнөнүн эшиги ар тараптан сага ачык болот. Мен дагы өз позициямда калам дейм. Окуп эле жүрө берип, өмүрүбүз өтүп кетип, же иштеп эле жүрө берип, өмүрүбүз өтүп кетпесин, ошон үчүн эки жагын тең жетишели демекмин. Бул жакта убакыттын баалуулугу боюнча аябай жакшы сөздөр айтылды. Мен да коштоп койсом ушул теманы. Хасан аль-Басри деген чоң ислам аалымы айткан экен, инсан бул күндөрдүн курамынан турат депчи. Күн өткөн сайын ал өзүнүн бир
бөлүгүн жоготот депчи. Ошондуктан сиздердин мына азыр биз турган учурда дагы биздин бир күнүбүздүн биздин бир жартыбыз кетип атат. Ошондуктан кыздарга, темага байланыштуу именно кыздарга айтат элем, сиздер келечектин энелерисиңер, келечектин тарбиячыларысыңар. Ошондуктан биз сиздерден жакшы тарбиячыларды күтөбүз. Бизди уят кылбаңыздар, кыргызды уят кылбаңыздар, мамлекетибизди уят кылбаңыздар. Аман болуңуздар, сак болуңуздар. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр сиздин багыт.